Балдар ушундай карамдуу болуп калганына Аллахыма рахмат. Достукка бекем. Бул эч качан сатпайт. Чыныгында ишмердүүлүк жагын карасам, мен буга жогорку баа берет элем. Иштеп аткан балдардын шартын түзүп берди. Производственный участоктогу рабочийларга кийим-кечектерди, сүт азыктары берилип жатат, ошондой эле дагы эле самын, порошоктору берилип жатат. Айлык акыбыз аябай жакшы. Жакшы көтөрдү. Татыктуу, жакшы адис директордун келгени биздин коллективге чоң бир пайда болду деп айтсам жаңылышпайм. Любой проблеманы жеңип алат, а бирок адамдардын мамилеси аябай жаман да. Атам колхоз расцветте куручу болуп иштечү. Апам ошол эле колхоздо талаада иштечү да. Жайкысын температура 45-ке чейин барат талаада, өлө ысык. Апамдын эмгегин баалачу элем да, көрчү элем да. Ошо бизди багабыз деп апам иштечү эле. Азыр апаңызга баратасыз да. Ооба. Кандай сезимдер болот? Эне ким? Апам үчүн, энем үчүн мен аял заты ошо кичинекей кезимден баштап элечи, кандай бир периштедей көрчү элем да. Аялдардын баары тең эле ак, таза, периште болуш керек деп мен ойлочу элем да. Аял зат жөнүндө ушундай образ жаратты да. Ошо апам боюнча аябай жылуу сезим. Чынын айтайын, бир жумада бир апама барып турбасам, апам да сагынат, мен да сагынам. Кандай сапа? Жакшы өзүң кандай? Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы. 6 балам бар. 6 баламдын Адил экинчиси. Апа деп эле көзүмдө карап турушат. Конок-тонокко барганда, апа тыйының барбы, жетишеби деп. Кийимди деле өзүлөрү алып келип турушат мындай. Адил кичинекейинен өзүөр ушундай бала болду да. 5 жашында садикке барды. Колхоздун садигинде. Андан кийин 6 жашында окуп эле орус класска берип койдум. Окуумда жакшы бүттү. Балдарын багып деле, жумушун деле кылып, эненин жүрөгүн деле эритип келип, бетимен экөөп, анан кетет. Бир жумада бир келет. Генедейинен эмгекчил болду да. 13 жашында эле уйларды саап, боз деген жакка алып барып, өткөрүп, тыйындагын мунуга жоготпой, базарга барып, жүгөр сатып, анан кайра сатып, оокат кылып жүрчү да. Адилдин туулган күнүндө бир тыйын берип койсом, фотоаппарат сатып алып, мектепке барып, сүрөткө тартып, акча таап, бизи дагы багып, бир туугандарына дагы жардам берип, ошентип жүрдү. Мен чоңоюп өскөн үйүм ушул да. Кышында атамдын тонун кийип алып, кой кайтармай, жайкысын стройка. Эмгекке болгон сүйүүнү ким ойготту? Эмгекке болгон сүйүүнү мен оюмча атабыз эрте менен эрте тургузуп, оокат кылдырса, кичинекейибизде жаман көрчү элек. Жаман көрүп анан көрсө, ошол иштете берсе, баланычы эмгекчил болот экен да. Кандай жардам берип атасыз? Азыркы жумушуңузда? Азыркы жумушумда мен эми кандай гана иш кылбайын, баш отум менен кирип кетем да. Азыркы жумуштан ошого мындай айткандай өзүмдүкүндөй көрүп элечи, күнү түнү эле иштеп атабыз да. Дем алыш күн жок эле иштеп атабыз. Атам айткандай, кылганың мага, үйрөнгөнүң өзүңө дегендей атабыз үйрөтүп кетти бизге эмгекти. Балтанын орнун алып алыптырсың. Жаның кыйнабай, алдыңда эле кичиреги бар болчу. Жок, жакшы апа. Кем карчымды толуктап турат. Мама, эмнең бар, эмнең жок деп. Ана мен кадимкидей энелик мээрим төгүп, ичим жылыйт да. Атам эрте каза болду.